Операция учурунда тиги дүйнөнү көрүп келген бала. Жашоодон баардык нерсени күтсө болот. Бирок адам баласы эмне болгон күндө дагы угуп, бирок көрө элек нерсеге көбүрөөк кызыгаары турган иш. Мынтип айтып жатканымдын бир себеби жакында бир жаш жигит операция учурунда күбө болгон окуяны айтып берди. Эч ким барып көрүп келбеген тиги дүйнөнү көрүп келдим деп айткан кеби кызыгууну жаратты. Эмесе сөз башынан болсун. Менин ысмым Алмаз. Өзүмдүн жерилигим түштүк тараптагы Нокен районунан болот. Бирок көп жылдан бери шаарда туруп калган үчүн айылга деле көп барбай калгам. Бир күнү ичим катуу ооругандан ооруканага келсем, сокур ичеги деп диагноз коюп, операция жасамай болушту. Убакыт шам намазынан убагы болуп калган кезде мени операцияга алып кирип кетишти. Мага наркоз бергенден бир билем, калганы эсимде жок. Бир кезде эле мен бир топ жаш балдарга аралашып, белгисиз эле жакка бара жатам. Канча убакыт өткөнүн билбейм. Биз жашыл түстөгү көк майсанга келип калдык. Ал жактын кооздугу эми бир укмуш, бирок кишилер бири-бири менен такыр сүйлөшпөйт экен. Аппак болгон кийимдерди кийип алышып эле ээрчишип басып жүрүшөт. Бир кезде алдымдан эчак каза болгон атамдын иниси Барпова экем чыгып, мени бир башкача көз караш менен карап, мени менен жүргөн балдардан бөлүп калды да анан көз карашы менен белги берди. Аларды ээрчибе дегенде. Аңгыча эле мени келген жагыма кайра жетелеп жөнөдү. Бир кезде мага эскертпей туруп, күч менен түртүп жиберди эле, мен капкараңгы бөлмөгө туш келип калдым. Эмне болуп кеткенине түшүнгөн да жокмун. Аңгыча эле колум менен сыйпалап дубалды таптым. Аны кармап жыгылып кетпеш үчүн жылып келе жатсам, эшик колума илинди. Аны катуу түртүп жиберсем ачылып кетти. Сыртка чыксам, жарык нур көзүмө илине түштү. Көрсөм мен эшикти күч менен түрткөндө, көзүм ачылып светти көргөн экенмин. Аңгыча эле жаныма ак кийим кийген бирөө пайда болуп, оозума суу тамызды. Ал ак кийимчен эме медсестра кызы экен. Сууну ичкенде гана мен тирүү экенимди билдим. Эгер атамдын иниси мени түртүп жибербеген болсо, ал жакта калып калат элем дагы, операциядан чыкпай калат белем, ким билет. Кыскасы, мен ошондо тиги дүйнөдө өз көзүм менен көрүп келгендей эле болдум. Мен бул сырды деле эч кимге айткан эмесмин. Бирок тиги дүйнө бар экенине ишенгиле деп айтмакмын. Бердикожо Бийназаров, Назар Ньюс, Жекиткейди.